Биринчиден Ички иштер министрлигине ушундай иш-чараны кеч болсо да уюштуруп аткандыгына ыраазычылык билдиребиз. Себеби мындай нерсе башында жанагындай оору болуп аткан учурунда, ашкере боло элек учурунда мониторинг жүргүзүп, ушул мыйзамдардын мүчүлүштүктөрдү жөнгө сала турган мамлекеттик органдар болуш керек эле, бирок тилекке каршы андай болбой калды. Мына биздин мыйзам чыгаруучу орган бул Жогорку Кеңеш. Бүгүнкү күндө бир дагы депутат, бир дагы эл өкүлү ушул кооперативдер жөнүндө мыйзамга демилге көтөрүп, ушуну мониторинг жүргүзүп, кайсы жеринде кемчиликтер кетип атат, кайсы жерин оңдош керек, кайсы жерине өзгөртүүлөр киргизиш керек деп, ушул мамлекеттик органдарга, тийиштүү мекемелерге тапшырма берип, чогуу биргеликте жөнгө салып кетиш керек эле. Алар бүгүн эмнени карап отурат, мен таң калып атам да. Эмне үчүн ошолор демилге кылбай атат? Биз биринчи претензияны ушул калай калк Кыргызстан уксун. Жогорку Кеңештин депутаттары күнөөлүү бул нерсеге. Ошол кооперативдер жөнүндө булар жөн эле асмандан түшүп калган жок. Булар ошол мыйзам жол берген үчүн иштеп атат. Бизде мыйзам бар кооперативдер жөнүндө. Бирок чейки бышпаган ууруларга, шылуундарга жол ачып кое турган мыйзамдар кабыл алынып калган. Ошолорго мониторинг жүргүзүлбөй келген. Коррупция жөнүндө мыйзамда так көрсөтүлгөн. Ошол мониторинг жүргүзүп, ар бир мыйзамга баа берип, анын иштеп аткандыгы, иштебей аткандыгы жөнүндө анализ жүргүзүп туруш керек мамлекеттик органдар. Анын башында Жогорку Кеңеш. Ошол себептен бүгүн 10 миңдеген адамдардын көз жашына ушул депутаттар күнөөлүү болуп атат. Бүгүн ошого биз урматтуу мамлекеттик органдын кызматкерлери сиздерден өтүнөбүз. Анткени мына биз ушу биринчилерден болуп мен көтөрүп чыккам ушул кооперативдер жөнүндө. Ошондо көрдүк, мына телефонум күнү бүгүнкү чейин тынбайт да. Алдап кетти, бербей атат, акчамды ала албай атам, мени менен барып коюңузчу, мени менен кирип коюңузчу, чалып коюңузчу деп суй жыгылып атышат эл. Абдан көп кыйналып атат. Канча үй бүлө ажырашып атат мындайынан. Канча адамдар бет карашпай калып атат. Мындай социалдык чоң ажырым, мындай бир чоң бир көйгөйгө алып келди да. Ошон үчүн ушу кооперативдердин ишмердүүлүгүнө толук түрдө жогоруда Кубаныч Роев агабыздагы сунуштарын берди. Мыйзам менен гана азыр бүгүн өзгөртүүнү тезирээк жүргүзүп, ушуну тезирээк ушул депутаттарды ойготушубуз керек. Ошого сиздер сунуштарды берип, тезинен ушуга чара көргөзсөңүздөр, бул чоң көйгөйгө алып баратат да. Ушу кооперативдер бүгүнкү күндө чындыгында жакшысы дагы, жаманы да, жакшы ою да, жаман ою да барлары толтура болуп атат. Ошон үчүн бүгүн элибизде чоң көйгөй болду. Мен ошол нерсени айткым келет. Сиздер тезинен ушуну кыймылдап бериңиздер. Биз коомчулукка ачыктайлы, ушундайлар өтүп атат, ушундайлар болуп атат, сабыр кылып тургула. Ушуларды жакында чектейт, жоопкерчиликке тартат. Мына 10 миң адамды алдап койгон кишилерди кантип сиздер жоопко тарта албай атасыздар да? Кантип ошолор жоопкерчилик тартпай атат, канча адамды сыздаткан үчүн? Ар бир адамдын укугун коргойт деп конституция кепилдеп турат. А бүгүн ошол карапайым бечара жанагындай алданып калган адамдар суй жыгылып атат. Ошого тезинен ушул кооперативдердин ишмердүүлүгү жөнүндө мыйзамды кайрадан кароого, ошол мына юстиция министрлиги карап отурат ошол жерде. Уставтарын бекитип атат ошол жерде. Кандай ишмердүүлүктөр, эмне үчүн ушуга чейин булар бир үн кат болгон жок да. Ушундай маселе болуп атат. Ошол алдап аткан кооперативдер, алданып аткан элге бир ушу ички иштер органдары тезинен чара көрүп, жоопкерчиликке тартырып бериңиздер. Бул граждандык мамиле болгондуктан сотко жиберип атасыздар. Бирок ушуну уголовный ишке өткөзүш керек. Жанагындай алдамчылык статьялары менен жоопкерчиликке батыраак тартышыңыздар керек. Башкаларга сабак болуш керек бул нерсе. Рахмат. Прокуратурага кооперативдин мүлкүн мүчөсүнүн атына оформление өткөрүп берген ошол канчалык мыйзамдуу
Кооператив мыйзам боюнча. Өз айтпайды ғой. Иә. Ал өтпөйт болмойт. Ал акырт акча төлөмөйүнчө ал арестте тур. Өткөзүп жатпайбы? Өткөзүп, оформлять этип туруп, ошо бирок ошо арест өткөрүп, оформлять этип туруп, анан арестке койгон канчалык мыйзамдуу, ошо суроо жооп берсин. Собственность Мыйзамда кандай? Мыйзамда самовольная организация. Мыйзамда бар да. Жарандык кодекс. Кодекста бар. Значит, булар ошол эмеге өткөргөнү мыйзамсыз болуп калат да баары? Кооперативдер милдеттүү түрдө мүчөгө же өзүнө катор деген жери жок. Жок, жарандык кодексте турбайбы? Жарандык кодекс 251-чи Каттаганга мүмкүнчүлүк бербей атат да, бирок сиздер азыр каттап туруп, анын үстүнөн арест коюп коесуз. Сиз ошо 251-4-чү беренесин айтып атасыздар. Ал жакта кооперативдер милдеттүү түрдө өзүнө же мүчөгө ката турган сөз жок. Жок, жарандык кодексте турат. Ошо жарандык кодекс Төлөп бүткөндөн кийин, андан кийин право собственности ошол ичиге өтөт деп да, мүчөсүнө. Бирок сиздер азыр Төлөп бүтелек деп төлөп бүтелек деле башында эле ошол кишиге оформлять этип өткөрүп берип атат да. Мындай маселе бар да. Жанагы Airline деген компанияда чачырап кеткен. Биз ошол жерге барганда жарандар айтып атат, эми кантип биз мүлктөрүбүздү обратно алабыз депчи. Анан жана документация кийин текшергенде документтин бардыгы кишилердин атына өтүп кеткен да. Эми ошону артка өткөрүп алуу бул судебный сот аркылуу. Ал сот 3 жыл болобу, 5 жыл, 10 жыл болобу? Ошо мыйзам бузулган деп эсептейбиз да ошол жерден. Эми алар артка аны өткөрүп алыш бул узакка кетип калып атат да. Ошон үчүн мыйзамда кандай? Ошол себептен Азыр ошондо бузулуп атабы? Жарандык кодекс боюнча эле. Они будут оспаривать. Стороналар аны сотта бузуп, бузуптай болот. Калган жагынан акчаны бай пайдаланган боюнча сиңип алынат. Азыр ошондо кооперативдер Сиз каттай алабы же албайбы? Ошол суроо. негизи гражданский кодекс боюнча сиз айтып атпайсызбы, жаңы айтып кетти. Гражданский кодекс боюнча катталбайт. Туурабы? А бирок эгерде ушул неме кооператив боюнча арыз келсе, биз арыздын негизинде иш козгоп туруп, аны жоопкерчиликке тартып алсак.